Баткен облусундагы кырдаалга байланыштуу элге өлкөнүн бардык облустарынан жардам берүү уланууда. Бул ирет гуманитардык жардам Талас шаарынан, Көп булуттуу Базар-Коргон районунан, Лейлек районунун Борбордук, Жаштык, Достук, Максат айылынын тургундарына 3 оор жүк ташуучу унаа менен жеткирилди. Базар-Коргон эли көп улуттуу эл, кыргыз, өзбек, орус, татар элдери бардыгы биригип ушул четте карап турган жокпуз. Бардыгыбыз биригип колунан келген салымды кошуп, ушул жерге бир туугандарыбызга жардам беребиз деп бардык ушул колунан келген жардамды бизден берүүбүздү Аллага аманат алып келип тапшырдык. Жалпы Талас элинин атынан Баткен элине чоң салам жолдоп, биздин алып келген буюмдарыбыз жакшылыкка пайдаланат деген үмүттөбүз. Гуманитардык жардамда жууркан, килем, азык-түлүк керектүү бардык буюмдар бар. Жардам колун сунган мекендештер мындан арыда колдоо көрсөтүп турарын билдиришти. Эл башына түшкөн түйшүктү эли жабыла көтөрүп, кыйынчылыкты жеңилдетип жатканына жергиликтүү тургундар ыраазы. Жаңы жер аймагында абал турукташып, эвакуация болгон качкан элдерибиздин баардыгын кайрадан чакырып үйлөрүнө чакырдык. Жашоо, турмуш тирилик башталды. Мына мен кыргыз элинин эң кымбат, жакшы ата-бабадан калган салттарыны бүгүн көрүп, төбөм көккө жетип отурат. Бүтүндөй кыргызчылыгынан, бүтүндөй кыргыз жергесинен элибизге гуманитардык жардамдар келип атат. Мен ушул убакыттан пайдаланып бардык жардам колун сунган бүтүндөй кыргыз элиме ыраазычылыкты айтып, элдин атынан рахматты айткым келип атат. Жерлерден, Таластан, Базар-Коргондон, Оштон, Алайдан, бүт элибизден мына ынтымагыбызды көрсөтүп, жардамдар, картошка, сабыз, пияз, ар түрдүү кийим-кечек продукциялар, барды азык-түлүк продукталары келип атат. Азыркы күндө бизде жаңы жер айыл аймагында ар бир айылдан комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия ар бир үйгө, ар бир граммага чейин жеткирип берет, Кудайым буйрса. Акыркы 4 күндө Баткенге 120 тонна гуманитардык жүк жөнөтүлдү. Өкмөттүн алдында уюшулган Баткенге көмөк штабы 3-майда чек ара чырынан жабыркагандарга 25 тоннадай жардам жиберген. Келген жүктү бөлүштүрүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Гүлнара Матисаева, Бакыт Саитов, Алтын бешик жаңылыктары.